Ассаламу алейкум, урматтуу фермерлер, баба дыйкандар. Азыр биз Ысык Ата районунун Ивановск айыл аймагында турабыз. Бул жакта чабылып жаткан гибрид Limagrein компаниясынын 31545 дандык гибриди. Буюрса бул гибрид Ысык Ата районунда өзүнүн ордун тапты деп айта алабыз. Себеби түшүмдүүлүгү 14 тоннадан жогору болуп турган учур азыркы учурда бул жердеги себилген аянт 16 гектар жерде себилген. Limagrein 31545 бул Кыргызстандын гана аймагында эмес, Казакстан, Турция сыяктуу өлкөлөрдүн аймагында дагы өзүнүн рекорддук түшүмүн берип 17-18 тоннага чейин түшүм алып жатышат. Бул түшүмдүүлүктүн негизги фундаменти дейли. Катары эмне түрткү болуп жатат деген сурооңор болсо, өзүңөр көргөндөй эле бул гибридте качырышка деп коебуз. Ичиндеги сотонун диаметри. Мынакей бул жакта бир канча гибридти жылып сындырып көргөзөйүн, бир канча сотону. Баардыгы бирдей, ичке азыр сиздер үчүн атай метр ала келгенбиз. Өлчөп айтып коелу канча сантиметр чыгып атканын деп. Мынакей көрдүңүздөр. Общий початок 5 сантиметр. Бул жагындагы сотонун диаметри 2 сантиметр. 2 сантиметр 3 миллиметр болуп калып атат. Мынакей ошол эле сотону башына алалы. Башында сотонун диаметри 5 сантиметр таптаза. Мындай гибридтерди ат тиш дандар ат тишиндей болгон субовидный деп коебуз. Анан өзгөчөлүгү качырышканын мындай диаметринин 2 сантиметр болушу. Бул деген эмнени билгизет? Дандын отурганын көрүп атасыздар, сотого кирип отурганы аябай терең кирип отурат дан. Ошол себептен сотолор кичинекей көрүнгөнү менен дандары чоң болуп, масса көп берет. Бул дандык гибридтердин негизги өзгөчөлүгү, генетикалык өзгөчөлүгү болуп эсептелинет. Канчалык сото ичке болсо, ошончолук масса, дандын массасы көп болот дагы, нымдуулук төмөндөп, ылдамыраак түшүмдүү убагында чабып алууга жол ачылат. На сегодняшний день, 29 ноября, начали уборку сорт гибрида Limagrein 545. На сегодняшний день мы учет ведем весов. Получается, гектарность у нас дает от 13,5 до 14,5 тонн. При влажности 13 до 14, иногда 14,5% выходит. Урожай, сорт гибрид Limagrein очень хороший, понравился. В этом году выращивали, не капризный. Сколько раз поливали? Какие удобства? Поливы, 4 полива мы сделали в этом году. Если честно, с водой было хорошо. Удобрения мы осенью фосфор внесли, 200 килограмм фосфора. И весной с посевом диамофос 200 килограмм. И азот вносили тоже по 200 килограмм все у нас получается мы вносили. Карбамид тоже. По итогу сезон был отличным. И итог завершения, если честно, понравился, радует урожайность. Ну, все понравилось. Рахмат вам большое, что посоветовали выращивать сорт Limagrein. Буюрса, бул гибридтер боюнча кайсыл аймакка кандай гибрид себинүү туура болот деген суроолоруңар болсо, бизге суроолоруңарды кайрылсаңар болот, суроолоруңар менен комментарий калтырып, же болбосо телефондорго чалсаңыздар, биз сөз түзү сиздин аймакка ылайыктуу гибрид тандап берүүгө даярбыз.